2025-жылдын 28-январында Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришкенине туура 4 жылдын жүзү болот. Бул аралыкта Садыр Жапаровдун башкаруусунда өлкөдө эмне өзгөрдү? Кандай иштер жасалганы тууралуу бир катар инсандардын пикирин уктук. 2021-жылдан 2025-жылкы ушул 4 жылдык мөөнөттүн жыйынтыгын белгилеп кетсек, эң биринчи бул жанагы азыркы бийликтин, президенттин, парламенттин, өкмөттүн чоң зор эмгеги бар. Биринчисинен булар баягы республиканын ичинде саясий стабилдүүлүктү сактай алышты. Экинчиден өзүңөр билесиңер, баягы мамлекеттерди жок кылган эң бир орчундуу себептериндин бири бул коррупция. Ошол коррупциянын толук жогото албаса дагы, бирок мындайча айтканда шыйрак кол бутун омурткасын сындырып койду да. 2021 жылы ички дүң продукциясы өсүшүнүн ылдамдыгы 6,2% болду. 2022 жылы 7%га өскөн. Эмки жылы 6,3%га чейин чыккан. Анан ошо 24 жылы акыркы ошо баалоолор боюнча ЕАЭПте баягы эң жогорку өсүш болуп атат биздин өлкөдө. Бул деген 9,4%га өсүшү күтүлүүдө да. Буга чейинки мындай ченелген өсүш 7%га чейин жеткен 24 жылдыкка. Эми акыркы маалыматтар 2025 жылдын марттарына чыгат. Эми учурдагы биздин мамлекеттеги окуялардын эң орчундууларынын катарында ошол ишке аралашып жүргөн адам катары биздин коңшу мамлекеттер менен чек араны тактап, ошону эл аралык мыйзамдын негизинде ишке ашырып атканыбыз бир чоң иш катары бааланат деп ойлойм, эсептеймин. Бул өзү өтө орчундуу, татаал жана мамлекеттердин ортосундагы мамилелерге өтө чоң таасир тийгизген иштердин катарында болот да. Биринчи эле Садыр Жапаров бийликке келгенде парламенттик башкаруудан баш тартты, билесиздер. Ал парламенттик система бул эч ким жоопкерчилик албайт эле да. Эч ким жоопкерчилик албайт эле. Иштен кетет, болду. Башкасы келет да. Бир ушундай бир жаман система болчу. Ошону жок кылып, президенттик башкарууга өттү. Ал бул уже өз башым менен, өз кет башым менен жооп берем. Ушу мамлекетке деп өзүнө алды да ушу неменичи башкарууну. Ачык булактардан эле алып караганда 700гө чукул объект, социалдык объекти акыркы 4 жыл ичинде курулуп, ишке берилип атыптыр да. Жыл сайын жүздөгөн мектептер, 30-40тан кем эмес бала бакчалар, 3-4төн оорукананын корпустары курулуп атыптыр да. Ошондой эле таза суу маселеси чечилип атат, спорттук комплекстер. Эми анын баары баягы булактардан издебей эле көзүбүз менен деле көрүп, өзүбүз баягы жөн эле жаран катары ар бирибиздин айылыбызда, районубузда, облусубузда болуп аткан, ачылып аткан ачылыштардан, курулуп аткан мектептерден эле мындай жылаңач көзгө эле көрүнүп турат да, социалдык абалыбыз кандай оңолуп баратат. Мунун баарын эми жалпы калк деле көрүп турат, көз каранды деле, көз карандысы эксперттер деле, байкоочулар баары эле көрүп турат менимчечи. Жыл сайын 100 мектеп деген бул аябай чоң көрүнүш да. Бул айына 10 мектеп бүттү деген сөз болот атпайбы? Уюшулган кылмыш топтор айрым учурларда бийлик менен биригип, укук коргоо органдары менен биригип, өзүнүн мыйзамын кыргыз коомчулугуна, кыргыз мамлекеттин ичинен жайылдырып, өзүнүн маданиятын жайылдырып келген. Кыргыздын кичинекей тили чыга элек, жаңы тили чыккан балдары мен бандит болом, банкир болом деген. Мына бүгүн кескин түрдө ушул көз караштар жокко чыкты. Биз билебиз, азыркы бийлик өкүлдөрү президент командасы менен жалпы өзү спортко жакын болгондуктан бизде Кыргызстанда ошо жаңы бийлик келгенден бери спорт жааты жакшы көңүл бурулуп атат. Муну моюнга алышыбыз керек. Буга далил катары ошо өткөнкү олимпиадалык циклды баса белгилесек болот. 4 жылдын ичинде мына акыркы Париждеги олимпиадада көп чечкиндиктер болду. Бардык спортчуларга, лицензия жеңген спортчуларга, маштыруучу штабына керектелген мүмкүнчүлүктөр түзүлдү, шарттар түзүлдү, сборлорго баймай-бай катышып жатышты. Өлкөнү ошо эл аралык
коомчулукка даңазалап таанытып турган нерсе бул маданият менен спорт. Андыктан спорт жаатында айрыкча ошо олимпиадалык спорт түрлөрүндө бийлик тарабынан, мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулуп атат. Бул дагы сүйүндүрбөй койбойт. Кумтөрдү мамлекетке алды. Мамлекетке алып, ошол убактарда мисалы 30 жылда Кумтөрдөн 100 миллион гана доллар түшкөн экен 30 жылдын ичинде. Ал эми ушу 4 жылда, кече эсептедим, 4 жылда 1 миллиард 100 миллион сом киреше таптыр мамлекет. Өлкөнүн каржысын, мындайча айтканда казынасынын көлөмүн орчундуу түрдө жогорулатты десек, биз жаңылбайбыз. Себеби өзүңөр билесиңер, бир кезекте бюджетибиз мурдагы жылдарга карата 2-3 эсе көбөйдү. 2-3 эсе. Муну жеке биз эмес, эл аралык эксперттердин, СНГнин, Батыш Европанын, Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн, өнүккөн Япония, Южный Кореянын эксперттердин билдирүүлөрүнө көңүл бурсак, алар Орто Азия республикадан, СНГ мамлекеттерден аякы 2-3 жылдын ичинде өзгөчө Кыргыз Республикасынын саясий стабилдүүлүгүн жана экономикасынын өнүгүп өсүшүн так белгилеп кетип атышат да. Бюджеттин көбөйүшү болду, фискализация болду, баягы көмүскө экономикадан чыгаруу иш-аракеттер, иш-чаралар орун алды. Ал ийгиликтүү болду деп эсептесек болот. Анткени мурун эгерде Дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасынын көмүскө экономикасы 40%га жетишкен деп айтылса, бүгүнкү күнү ошо бизде пайызы ошо 20 деп эсептелинет көп эл аралык серепчилер аркылуу. Алар айтышат, ошо 20%га азайды деп ушуну тастыкташат да. Фискализация болгонго алып келди. Ал да бюджеттин көбөйүшүнө алып келди. Мисалы үчүн 23 жылы 577 миллиард сомго жетти бюджеттин жыйноосу. 24 жылда эми болжол менен 650ге чейин болушу мүмкүн. Эми бул маалымат дагы кайра эле 25 жыл марттарында такталат. Ипотекалык үйлөр курулуп жатат да. Ипотекалык үйлөр курулуп баштады. Азыр мына келечекте 5000 үй бүлөгө уже үй берилиптир мына. Уже берилет, жакында да берилет, азыр берилип да жатат да мына. Бул деген абдан чоң көйгөй болчу бул үй маселеси. Азыр Кудай кааласа мына аябай жакшы нерселер болуп жатат. Бат эле ушу үй алып атасын, 25 жылда төлөп койсун. Ар бир жаштардагы каалоочулар да үй алып атат. Бул мамлекеттин камкору да бул. Жарандар болуунун эң чоң камкору. Кыргыз автономдуу облустун 100 жылдыгына карата жана 100 ишкана деген бул өндүрүш ишканасы болчу. 100 ишкана өндүрүштүк эле ишкана болчу. Андан тышкары 180ге чукул мамлекеттик объект ушул өткөн жылкы жанагы урандын астында ишке берилди да. Биздин жетекчилер облустун мамлекеттик жетекчилер эмес, облустун, райондун кээ бир жетекчилери кээ бирде жетишпей калып атышты. Өздөрүнүн райондагы ачылыштаргачы. Мен эми өзүм акыркы 3 жылдан бери Нарында ишмердик кылып жүрөм. Нарындагы өзгөрүүлөрдү, жолдордун өзгөрүүсүн, жол чырактарынын коюлганынан баштап Нарын шаары мисалы мына акыркы 30-40 жылы Нарын шаарына эч ким көңүлдө өлгөн эмес, бирөө бир курайдын башын сындырган эмес да Нарынга барган. Мисалы азыр Нарын шаарында чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мурдагы Нарын жок. Мына жолдор толугу менен капиталдык ремонтко берилип атат. Мектептер, ооруканалар бардыгы тең жаңыланып, мындай заманбап курулуштар түшүп, мындай билбейм 30 жыл мурун Нарындан чыгып кеткендер эмдиги жылы келсе мисалы аябай башкача сезимде калат болуш керек да, өзгөрүүлөрдү көрүпчү. Так өнөр жай ишканалардын ачылышын эгерде карасак бир 60-тай ачылды, мындай туруктуу өнөр жай ишканасы. 200дөн ашык башталды, анын курулуштары, ишке кириштери. 7700 туруктуу жумуш орну болду да. Анан эгерде бизде жумушсуздук пайызы бир 100 000 кишидей болуп эсептелинсе, ошо 8%га чейин жетип турса, кээ бир жылдары 2%дан аз болду бул жылы. Негизи акыркы жылдары ошо катталган кишилердин саны жумушсуздук деп 60 миңдей болду. Мурун 100 000ге чейин жетиши, 102 000ге чейин жетиши. Бул расмий катталгандардын. Эгемендүүлүктү алгандан кийин 1992 жылы ушул маселе көйгөй катары көтөрүлүп баштады. Жалпыга маалым биз ушул Кыргыз менен Кытай мамлекетинин ортосундагы чек араны тактоо ишин баштаган элек. Ошондо бир түшүнүк бар эле да, баягы мурдакы
союздук республикалардын ортосунда чек ара маселеси оңой чечилет. Мурдаттан мындай бир мамлекеттин ичинде жашап аткан республикалар болгондон кийин ошол оор болбойт дегиле көрсө, бул өтө татаал иш экен да. Ошол эгемендүүлүктү алгандан кийин бир топко чейин биз ушул маселеге кайрыла албай жүрдүк. Эң биринчи биз 1997 Тажикстандын делегациясынын кабыл алуу Ошто. Аны ушул ишти баштаган элек да. Ошо биринчи биздин баягы союздук республикалардын ичинде коңшу республика, эгемендүү мамлекет болуп калган Тажикстан менен ушундай биринчи жолугушуу болгон. Андан кийинки экинчи жолугушуу 1998 жылы Казакстандын делегациясы менен болду. Анан 2000 жылы Өзбекстан менен жолугушуу болду. Мына ушул 3 мамлекет менен биз чек ара боюнча тактоо иштерин жүргүздүк дагы. Мына өзүңөр билесиңер, 2024 жылы мындай көп татаал сүйлөшүүлөрдөн кийин Тажикстан менен чек араны тактоону бүттүк деп жарыя кылып атабыз да. Ар бир мамлекет экономикалык, гуманитардык, социалдык, маданияттык, билим, илим өнүгөт десе эң биринчи коопсуздук маселеге көңүл буруш керек. Мына коопсуздук маселесин алсак, эң биринчи өзгөчө Кыргызстан үчүн эң бир көйгөйлүү маселелердин бири бул жанагы чек ара коопсуздугу болчу. Чек ара коопсуздугун чечиш үчүн негизинен чек араны такташ керек болчу. Советтер Союзу учурунда жана айтып атпайсызбы, 100 жыл чек арабыз такталбай келген деп. Бирок Советтер Союзу учурунда ошол биз такталбай келген чек ара анда административдик чек ара болчу. Мындайча айтканда республика, область, райондун ортосундагы эле чек арадай да, айылдын, эки айылдын ортосунда чек арадай. Себеби ал кезекте бир мамлекетте болчубуз. Ошон үчүн көп деле маани берилген эмес. Бирок эгемендик алгандан бери бул маселе ошол административдик чек арабыз мамлекеттик чек арага айланып, мына ошону чечкенге аракеттенип, мына көчө премьер-министрлер, өкмөт башчылар, 3 республиканын Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан премьерлери биригип туруп, мындайча айтканда чек ара маселесине чекит коюлду да. Биздин аскерибизге аябай чоң каражат бөлүнүп атат. Кече эле уктум мен мына 17 000 болгон айлыктар 80 000 сомго чейин көтөрүлүптүр. Эмне деген техникалар алынып жатат, уже барыңыздар да билесиздер. Турциянын байрактар, акын суу деген жанагы абадан коргонуу системаларын алышыптыр. Бул абдан чоң акчаларга келет булар. Демек бизде бюджетибизде акча бар экен. Өзүм журналистикада жүрөм, баарыбыз бир чөйрөдөбүз. Биз өзүңүздөр деле көрүп атасыңар, мамлекеттик каналдарга деги эле журналистикага кандай басым жасалып атат. Садыр Нуркожоевич келгенде эле айткан, мен журналисттерге ачыкмын, мен журналистиканы колдойм. Силер канчалык коомдун көзүн ачып берип турсаңар, коррупционерлерди бизге көрсөтүп берип турсаңар, биз анын үстүндө иштейбиз деп. Биз ага чейинки бийликте коррупционерлерди көзгө сайып көрсөтүп, канчалаган иликтөөлөр чыгып, канчалаган макалалар жазылып, бирок эч реакция болчу эмес да бийлик тарабынан. Мына ошол эле Али Токтокунов дейбизби, Азаттык дейбизби, башка көз карандысыз блогерлер дейбизби, биз эркин кесиптер канча жазып жүрдүк. Ошол коррупционерлердин баарынын жүз азыр ачыкталбадыбы? Ошолор тартып алган мүлктөрдүн баары мамлекетке өтүп атат. Ошолор элдин жонунан кайыштылып байыган байлыктардын баары мамлекетке өтүп атат. Мына ошол журналистикадагы ар бир материалга, азыр ар бир социалдык тармактаргабы, сайттаргабы, гезиттергеби, телелерге чыккан баардык материалдарга азыркы бийлик башындагылар, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичтер дароо реакция жасап атат. Бүгүн кечинде бир материал чыкса, эртеси күнү тиешелүү органдар ошол жерде жүрөт. Мына журналистиканын баркы, журналистиканын баасынын көтөрүлүшү да булчу. Анан эми айрым бир көрүнүштөрдү башкача жорыгандар да бар. Гезиттер жабылып атат, сайттар жабылып атат, анан журналисттер куугунтукталат. Жок, журналистика куугунтукталган жок. Мына качан журналистикага 10 миллион сом бөлүнүп, президент өзү колдоп, мыкты материалдарды жасагыла. Журналистика чоң бийлик, колуңарда мамлекеттин идеологиясы, пропагандасы силердин колуңарда.
келгиле ушул өнүгүүнү, өсүүнү, ушул реформаларды бирге чагылдыралы. Ким жакшы чагылдырат деп мына Мейкин сыйлыгын негиздеп, мына өткөн жыл көрдүңөр, Мейкин сыйлыгын он мыкты деген биздин кесиптештерибиз алды. Энергетика тармагындагы өзгөртүү керек. Бизде ушул мисалы үчүн мурунку жылдары 2 миллиард киловатт саат дефицит болсо, акыркы жылдары 3,9 миллиард киловатт саат дефицит болуп жатат. Албетте кээ бир ГЭСтер салына баштады, бирок аны баягы агына чейин баягы салыш керек. Жана көп нерселер мындай болду. Мисалы үчүн азыр лицензиясыз ар бирөө өзүнө күн батарея орното алат, бирок бул жерден тех регламенттер жок да, тех регламент кантип аны орнотуш керек. Жана чынын айтса, баары бир энергетикалык бөлүштүрүү компанияларда да мындай карама-каршылыктар бар эмчек да, аларды кошпойт да. Кошуу аябай өтө татаал нерсе. Ушул маселени да чечиш керек. Ошо экономиканы диверсификация керек, ошо бүт тармактарды өнүктүрүш керек болуп жатат. Жана ошо негизи акыркы жылдары байкоо боюнча мамлекеттик экономикага кийлишүүсү аябай көбөйүп кеткен, мамлекеттик компаниялар түзүлгөн. Эми кээ бир учурда ал нерсе жакшы нерсе, бирок ушул жерден да караш керек дыкаттык менен. Анткени негизи бүт ошо ишкерчилик жеке секторда болуш керек да. Ошол коррупцияны жеңсе, энергетика маселесин чечсе, жана сот системасын орунга келтирсе, биздин өлкө инвесторлорго аябай кызыктуу болот. Анын өнүгүүн, эмки кадамдарын өтүп кете беребиз да. Футбол жаатында чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Акыркы мына 3-4 жылдан бери азыр өткөн 24-жылдын жыйынтыгын карай турган болсок, өлкө боюнча 8 стадион жасалып, реконструкциялап, жаңы стадиондор да салынып жатат. Бул дагы жакшы өбөлгө, анткени биздин спортубуздун эң чоң маселелеринин бири бул, ар дайым айтып келем, биринчи бул инфратүзүм маселеси, инфраструктура жана каражат маселеси. Кыргыз футболунун президенти Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев шайланганында баса белгисек болот, анткени ал киши кыргыз футболун жетектегенден бери мамлекеттен көп көңүл бөлүнө баштады кыргыз футболуна. Жана чындыгында айта турчу нерсе, кыргыз тарыхында биринчи жолу, алгачкы жолу кыргыз футболун өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа иштелип чыгып, мыйзам негизинде президенттин жарлыгы менен бекитилди да. Өзбекстан менен Тажикстандын чек араларынын ортосундагы биз менен болгон көйгөй окшош. Себеби чек ара калыптанып баштаганда мурдатан Тажикстан Өзбекстандын карамагындагы автономиялык область болгонда, ошондуктан ошол Өзбек менен Тажиктин чек арасынын калыптанышы бир эле нукта жүрүп келген. Аны ошол жана талкуулоо жүргөндө дагы ошол жерлердин сапатын, касиетин иликтеп туруп, эки тарапка тең ыңгайлуу болгондой чечүүгө туура келет да. Тажикстан менен чек аранын чечилиши дагы бул биздин элдин, анан коңшу элдин дагы кызыкчылыгын бирдей эсепке алып туруп чечилди деп эсептесек болот. Садыр Нуркожоевич Жапаровдун аракеттерин абдан чоң жана терең болгондугуна баарыбыз күбө болуп атпадыкпы? Эки коңшу мамлекеттердин президенттери менен жолуккан сайын ушул маселелерди көтөрүп, ушуну тез арада чечели деп кайра ошол макулдашууга жетишип отуруп, ошол жана делегацияларга тапшырма берип, талап кылып, көзөмөлүн алып отуруп, анан чечүүгө жетишти деп эсептесек болот. Өкмөт, парламент социалдык экономикалык программаларды карап, аларды бекитип атышат. Билим тармагын, маданият тармагын, илим тармагын, бирок айыл чарбаны, экологияга бүт тармактарды карап атат. Бирок ошол учурда деле ушунун баары ийгиликтүү аягына жетиш үчүн мындай программалар мурда эле кабыл алган, мурда да кабыл алынчу. Бирок алар баягы толук кандуу мааракеге жетпей, мындай толук кандуу иштебей калган да. Анын себебинин бири бул баягы саясий стабилдүүлүк болгон эмес, тиешелүү деңгээлде көңүл да бурулган эмес. Көпчүлүк учурда пиар менен алектенип, реалдуу кампания жүргүзбөй, реалдуу иштерди жүргүзбөй. Мына бүгүнкү күнү азыркы бийлик ушул реалдуу саясатты жүргүзүп аткан негизинде, жанагы мен жогору айтып кеткендей, саясий стабилдүүлүк болуп, экономиканын өнүгүшү болуп,
жанагындай уюшулган кылмыш топко каршы иштер алып барылып, коррупциянын бир топ мындайча айтканда тамырларын кыя кесип, кыя чапканыбыз жетишкендик болуп атат. Өнүгүүнүн пайдабалы уже башталды биздечи. Дагы келечекте бир 5-10 жылда мен ойлойм Кыргызстанды бир башкача элестетебиз. Аябай баягындай биз ойлогон нерселер болот деп ойлойм да. Эми бул жерде чындыгында эле президенттин жакшы иштерине сөзсүз баа беришибиз керек, колдоп турушубуз керек. Анан жакшы нерсе болуп атабы, жакшы деп турушубуз керек да.